Тилекке каршы үй бүлө мүчөлөрү арасында биринин эркиндигин бири бузуп, мыйзамдуу кызыкчылыктарын, укугун чектеген учурлар азайбай келет. Мындай көрүнүштөр кордолгон адамдын психикалык жана физикалык жактан жапа чегүүсүнө алып келет. Зордук зомбулукка кабылгандардын басымдуусу аялдар. Мисалы 2023-жылдын 5 айында облуста 204 факты катталса, анан 172си аялдар, 15 учур жаш өспүрүмдөргө, 17си эркектерге карата жасалган. Прокуратура органдары тарабынан үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу боюнча тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп, текшерүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен 5 айдын ичинде 5 текшерүү жүргүзүлгөн, 5 мыйзам бузуу аныкталган. Алар боюнча прокурорлук чаралар көрүлүп, бүгүнкү күндө 5 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылышты да. Ошол эле учурда жашы жетилик өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштардын санынын өсүп жаткандыгы байкалууда. Январь айынан бери Нарын облусунун ички иштер органдары тарабынан жашы жетилик өспүрүмдөр тарабынан жасалган фактылар боюнча 26 кылмыш иши козголуп, былтыркы жылга салыштырмалуу 15 ишке көп козголгон. Башкача айтканда, көрсөткүч 1 жыл ичинде 237%-га өстү дегенди билдирет. Алар тарабынан жасалган кылмыштын негизги бөлүгүн уурулук түзгөн. Өспүрүмдөр тарабынан жасалгандар булар негизгиси уурдоо фактысы, тоноо фактысы, анан баягы мектеп учурунда аракет жасоо менен заниматься эткен ошол фактылар. Мындан сырткары жыл ичинде өспүрүмдөргө карата жасалган кылмыш иштеринин да өсүү темпи байкалган. 2023-жылы 5 айында жашы жетеликтерге карата жасалган кылмыштар бизде 29 болуп эсептелинди. Былтыркы жылы болсо болгону 5 айда 5 кылмыш катталган. Башка айтканда 580%-га өскөндүгүн белгилесек болот. Учур трагедиясына айланган үй бүлөлүк зордук зомбулук өспүрүмдөр арасында жана аларга карата жасалган кылмыштуулук облустук координациялык кеңештин отурумунда башкы маселе катары каралды. Отурумду демилгелеген Нарын облустук прокуратурасы координациялык кеңештин бардык мүчөлөрүн жогорудагы 2 маселени чечүүдө активдүү иш алып барууга чакырды. Ушул жердеги отурган бардык мекеме уюмдар мыйзам боюнча алдын алуу иштерин жүргүзүүгө милдеттүү. Ошондуктан ал жакта маселелер действительно бул жашы жетиликтер боюнча, үй бүлөлүк зомбулук боюнча өз деңгээлинде жүрбөй жатат, себеби бул маселе калып кетти. Чындыгында зомбулукту жана кылмыштуулукту алдын алуу тиешелүү кызматтардын комплекстүү иш аракетин талап кылат. Эгер кызматкерлер өз кызматтарын тийиштүү деңгээлде аткарбаса, жоопкерчилик чарасын күчөтүү сунушу берилди. Кийинки координациялык кеңештин отурумунда ушул координациялык кеңешке мен сизге берип атам, сунуш киргизиңиз. Жоопкерчиликке тартуу боюнча дагы анан кийин кандай биз чара көрө алабыз жоопкер адамдарга, чиновниктерге. Укук тартибин жана коопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча Нарын облусунун координациялык кеңешинин кезексиз отурумунун соңунда кеңештин чечими кабыл алынды. Белгилей кетсек, отурум Нарын облустук прокуратурасы тарабынан өткөрүлдү. Гүлзат Мокенова, Адилет Алмазбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.